Кулмат Осмонов атындагы Жалал Абад мамлекеттик университети, Жалал Абад колледжи, бөлүм табигый техникалык, адистик тиги буюмдар модельдөө, конструкциялоо жана технология, предмет тиги буюмдар модельдөө жана конструкциялоо. Окутуучубуз Кадырова Сайыпжамал Эжекенин сабагына кайтарым байланыш. Студент Бекматова Айтолкун. Тема конустук жылдырууну юбкада колдонуу. Сабактын максаты түз фасондуу юбканын базалык чимесинен конустук жылдыруу модельдөө ыкмасын колдонуп, тюльпан жана бүктөмөлүү юбкалардын жаңы модельдерин модельдөөнү үйрөнүү. Кийимде коостаноо салыш үчүн же жөн эле бүктөмөлөрдү салыш үчүн жана дагы кийимди кайсыл бир жерин кеңейтүү үчүн конустук жана параллель кеңейтүү ыкмасы менен колдонобуз. Конустук кеңейтүү бул кийимдин формасынын өзгөрүүсү. Конус жана трапецияны эстетип турган кийим. Конустук кеңейтүү юбкаларда көп колдонулат жана дагы шымда, ийин кийимдерде, жең же жөн эле башка бөлүктөрдө колдонсо болот. Мисалдар: жең, шорта, шым, кюлотуда колдонулат. Детальдардын конустук кеңейүүсү модельдин силуэтинен көз каранды. Башталышы ар бир сызыкта болушу мүмкүн, же точкада. Ийин сызык, моюн сызык, бел сызык, көкүрөк, чыйканак, тизе жана башка моделине карата болот. Ошентип конустук кеңейтүүдө башталгыч сызыктын эни өзгөртүлбөй, ал эми этегин каалагандай силуэтке кеңейтип алабыз. Бул метод менен юбкалардын шаблондорун даярдадым. Гаденин 3 түрүн, тюльпан, юбка, юбка трапеция жана башка юбкалар. Бул юбка гаде толугу менен 2 бөлүктөн турат. Юбка гаделер кеңейтүүсү башталгыч сызыгы тизеден башталат. Бул гаде юбка 4 же андан ашык бөлүктөн туруп, жана дагы өзүнчө бир майда бөлүктөр кошулат. Бул юбка деле 4 же андан ашык бөлүктөн турат, бирок конструкциясы кичине өзгөчө. Юбка трапеция. Юбка трапециянын башталгыч сызыгы белден башталып, ылдыйга түшөт. Юбка трапециянын конструкциясына окшоштуруп эле биз полусолнце юбка, юбка солнцени алып алсак болот. Юбка тюльпан. Юбка тюльпандын башталгыч сызыгы жамбаш сызыгынан башталып, өйдөгө карай. Бул юбка тюльпандын башталгыч сызыгы этегинен башталып, өйдөгө карай. Бул юбка на запах. Бул бир точкадан башталат. Юбка на запах жана валаны менен. Бул жерде мен валандын конструкциясын көрсөттүм. Валанды тегерек бычса болот жана дагы ушул ыкма менен кеңейтсе болот. Бул валан вертикаль турат, юбка менен чогуу бычылат. Бул юбка ортосунан кесилген жана майда сборкалуу. Ушул ыкма менен каалаган юбканын моделин, конструкцияларын чийсе болот. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.